ата-энелердин комитети, жамы ел biz narazılık bildiremiz. Жекеменчиликке сатылып кеткен имарат кайра ордуна келиш керек. Бул ирет чогулгандар эл аралык наамга ээ болгон Бектемир Мурзубраимов атындагы Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун эмгек жамааты жана ушул жерде окуган студенттердин ата-энелери. Алар Кыргыз Айыл Тек Сервис лизингтик компаниясына нааразычылык билдирип, өлкө башчы Садыр Жапаровго кайрылышты. Бүгүнкү күндө окуу жайдын жери Кыргыз Айыл Тек Сервис компаниясынын ортосунда талашта турат. Буга чейин райондук сот 1200 студент билим алган имаратты бошотуу чечимин чыгарганы маалымдалды. Чечимдер чыкпаганда биз мындай ишке барып, кайрылбай эле түзүүчүлүк иш менен балдарга билим берип, ишибизди аткара бермекпиз. Азыр бизди ушундайга түртүп атат, себеби бизди окуу жайдан чык деген талап коюп атат да буларча. Биз мындай иштерге аралашпашыбыз керек. Бизди ушундай иштерге түртүп атат да. Bir mekteptin жабылганы 10 түрмөнүн ачылган дедиңиз. Ошол жерде кара кийинген мыйзамсыз ишти кылып аткан соттор сокурбу деп айттыңыз. Мына ушул сөзүңүзгө таянып туруп мен айтар элем. Урматтуу Садыр Нурзоевич, сиз башкарып турган мамлекетте чындыкты мыйзамы сүйлөш керек. Ата-энелер сизден ушул маселенин оң жагын чечип берет деп ишенебиз. Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту 2003-жылы Айыл Тек Сервис компаниясы менен келишим түзүп, 26 сотук жерди дал ушул корпус менен бирге сатып алган. Андан кийин арзан бааланды деген жүйө менен 2 жолу Айыл Тек Сервис окуу жайдан кошумча акчаларды өндүргөн. Деген менен бүгүнкү күндө келишимдерди бузуп 26 сотук жер четинен сатылып, имарат жайгашкан 5 сотиги гана сакталып калган. Калган айланасы базарга айланып, студенттердин билим алуусуна тоскоол болуп келери айтылууда. Өзүңүздөр билгендей 21-кылымда илим урматтуу президентибиздин бир жакшы сөз айтты. Мамлекеттин казынасына, мамлекеттин мүлкүнө кол салган адамдар аеосуз жазаланат деген. Азыр бүгүнкү бул мамлекеттин менчигинде турган, мамлекеттин акчасына алынган, мамлекеттин акчасында ремонт болгон имарат сатылып кеткени биз үчүн өтө көйгөй жаратып, биздин наразычылык ошодон келип чыгат. Мамлекеттин мүлкү мамлекетке калсын деген арыз каттарды институттун жамааты жергиликтүү бийликке билим берүү министрлигине өлкө башчыга жолдогон. Кат Өзгөн акимине да келип түшкөн. Жарандарды тынчсыздандырган маселе боюнча район акими тиешелүү жактарга кайрыларын билдирди. Ал боюнча биз тиешелүү мыйзам чегиндеги иштерди алып барабыз. Биз дагы жогору жакка кайрылып, жана сиз айтып аткан 1200 студенттин тагдырын биз дагы көңүлгө эске алабыз. Мурзубраимов атындагы Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту 1995-жылы ачылып, 98-жылдан иштеп баштаган. Учурда мында 1200 студентке 60 окутуучу 7 адистик боюнча билим берип келишет. Белгилеп кетсек, Кыргыз Айыл Тек Сервис лизингтик компаниясына байланышууга мүмкүндүк болгон жок. Эгерде кошумча тараптардын пикирлери болсо, биз атайын эфир ажыратууга даярбыз. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.